Мамлекеттүүлүктүн укуктук негиздерин бекемдеген көз карандысыз Кыргыз Республикасынын Конституциясы кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата Биринчи радио Баш мыйзам подкаст түрмөгүн сунуштайт. Биринчи радиодо Баш мыйзам подкасты, студияда Гүлбүбү Үсөнова. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын алгачкы конституциясы 1993 жылдын 5-майында кабыл алынган. Андан бери баш мыйзам бир нече жолу өзгөртүүлөргө жана толуктоолорго туш болду. Учурдагы конституция 2021 жылдын апрель айындагы референдумда кабыл алынды. Ага президент Садыр Жапаров 2021 жылдын 5-майында кол койгон. Муну менен Кыргызстанда жаңы башкаруу формасы президенттик болуп өзгөрдү. Конституциянын долбоорун ар тараптуу талкуулоо жана бирдиктүү пикирге келүү максатында конституциялык кеңешме түзүлүп, анын төрагасы Бекбосун Бөрүбашев болгонун эске салалы. Баш мыйзам подкастынын бул жолку чыгарылышына Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти, юридика илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Бекбосун Бөрүбашевди чакырдык. Бекбосун Ушенбекович, Кыргызстан эгемен мамлекет катары баш мыйзамды кабыл алганына 30 жыл толуп атат. Бул жылдар аралыгында Кыргызстандын конституциясы бир нече ирет өзгөрүүлөргө душар болду. Ошол жылдардагы өзгөртүүлөр, ошол кездеги толуктоолордун баары бул Кыргызстан үчүн бир мыйзам ченемдүү көрүнүш беле? Чындыгында Кыргыз Республикасынын конституциясынын кабыл алынышынын 30 жылдыгына карата биздин президенттин жарлыгы чыкты 8 февралда. Андан кийин болсо 3 мартта министрлер кабинетинин токтому чыкты. Ушуну майрамдоо боюнча даярдап, анан салтанаттуу түрдө өткөзүү боюнча, ар кандай иш-чараларды өткөзүү боюнча атайын токтом чыкты да. Эми сиздин сурооңузга так жооп берсек, мисалы үчүн мына 30 жыл ичинде биз 11 жол өзгөрттүк. Баш аяга жаңы баш мыйзам кабыл алдык, толуктадык. Ошолордун бүт баардыгы эми мындай айтканда биз баш мыйзамды мындай бир өзү баш мыйзамдар өзү кабыл алышы боюнча, өзгөрүшү боюнча эки түргө бөлүнөт. Түйлүк практика боюнчачы. Баягы мисалы үчүн жесткий деп коет да, оңой менен өзгөрбөгөн баш мыйзамдар болот. Анан баягы бат өзгөрүп турган баш мыйзам болот. Эми биздики экинчи категорияга кирет атпайбы, бат өзгөргөндөргөчү. Эмне себептен ушундай болуп өзгөрүп, бат өзгөрүп калды? Мунун менимче эки себеби бар. Бул биринчиден биздин баягы баш мыйзамга биз айрыкча бийликтин, жогорку мамлекеттик бийликтин өкүлдөрү өздөрүнүн ыйгарым укугун толук жазып алышканда, принциптерин гана жазбастан, алардын ченемдерге чейин, ыйгарым укуктардын майда баратына чейин бүт баардыгын толук жазып алышкан. Ошолор кандай өткөрдү? Кээде баш мыйзамга мындай баягы материалдык гана норма кирбестен процессуальный нормалар да кирип калган. Ошол жагынан биз ката кетиргенбиз башындачы. Бул бийликтин каалоосу болгон. Анткени ар бир президент, ошол эле баш мыйзамга катышкан депутаттар өздөрүнүн бийлигин бекемдеш үчүн, түбөлүккө сактап калыш үчүн ушундай бир майда барат иштердин бүт баарысын киргизип алышкан. Ошондуктан биздин жанагы баш мыйзамыбыз мындай бир бат өзгөргөнгө мажбур болуп калды. Мунун биз себебин айтышыбыз керек. Экинчи жагынан жаңы бийлик келгенден кийин жаңы бийлик өзүнүн келечектеги бийлигин көпкө чейин узартыш үчүн, сактап калыш үчүн алар ар кандай жолго барышканда ошо баш мыйзамга да өзгөртүү киргизип, ошонун сактап калуунун, узартуунун жолдорун издешкен. Ошон үчүн жанагындай кылып киргизип алышкандагы ушу эки себептен биздикилер бат өзгөрүп калды. Бирок бул баягы 30 жыл ичинде биз үчүн тарых. Биз муну болуп өткөн окуяларга биз туура баа берип, ошондон бир сабак алып, оң жыйынтык чыгарышыбыз керек. Баягы өткөндө сындаган ал оңой болот, жеңил болот, бирок ошондон биз жалаң эле сындап калбастан, ошонун сабак алып, ошондон бир жыйынтык чыгаралы деген оюбуз бар да. Ошон үчүн ушундай жолго биз бардык деп ойлойм. Өзгөрүшү боюнча, алмашып тургандыгы боюнча ушундай себептер бар. Илимдин негизине таянып карап көрсөк, Кыргызстанда ушундай көрүнүштөр болуп калган. Ошон үчүн буга чындыгында баягы саясатчылар жоопкерчиликти болуш керек да. Эми бат өзгөрүп турган баш мыйзам бул башаламандык алып келет, бул тургусуздук алып келет. Бул жалпы коом үчүн бул зыяндуу. Мунун пайдасынан зыяны көп. Ошонун баягы келечегин айтсак, кийинкисин айтсак, ошол жагы бар. Ошон үчүн баягы бизде туура баягы биз укуктук жак боюнча, укуктук өнүгүү боюнча, саясий өнүгүү боюнча биз ар кандай тажрыйбаларды алдык, ар кандай социалдык эксперименттерди жүргүздүк. Ал жагынан биз тарбия алдык, бирок баягы коомдун жалпы өнүгүп кетиши менен биз өксүп калдык.
ошону дагы эсепке алыш керек деп ойлойм. Соңку конституцияга келе турган болсок, сиз өзүңүз да конституциялык кеңешменин жетектедиңиз. Бул конституцияны талкуулоодо дагы бир топ талаштар, тартыштар болду. Эң негизгиси биз башкаруу формасын тандап албадыкпы? Президенттик башкаруу, мамлекет башчысынын жоопкерчилиги деген жагдай өлкөдө мыйзамдуулукту орнотууда канчалык бир таасири болуп атат? Убакыттын өтүшү менен бул нерсе байкалып билинип атабы? Чындыгында акыркы конституциялык реформанын жүрүшүндө биз мурун деле бул маселе көтөрүлүп келген. Ар бир жаңы бийлик ошо келгенде эң биринчи койгон суроосу ушундай болгондо башкаруунун кайсы формасын тандап алыш керек деген маселе коюп келген. Мына 2020 октябрында дагы ушул маселе коюлуп калды. Ушул маселенин үстүндө иштеп калдык. Анан ушунда да ар кандай сөз болду да, мына ушуга чейин 2010 баштап биз баягы парламенттик башкарууга өттүк деп айтып атабыз. Ошону көрдүк, баягы 10 жылдык жыйынтыгын көрдүк да. Оң жагын көрдүк, тескери жагын көрдүк. Айрыкча могу 20 жылдагы пандемиянын убагында эл көп кыйналды. Ошол убакта ошого мындай шартка ылайыктуу жоопкерчиликти мойнуна алган, жүктү көтөргөн мамлекеттик бийлик болбой калды. Иш жүзүндө. Чындыгында ошол убакта бизге көп жардам берген бул баягы биздин волонтерлор болду, биздин өзүбүздүн жарандарыбыз болду, жаштар болду. Ал эми жогорку кеңеш мындай ачык айтыш керек, өзүнүн жоопкерчилигин мойнуна албай четке чыга берди. Али өкмөт болсо колунан келишин иштеди ошол убакта, ошо өзүнүн жаман баягы бир топ элге ошо парламенттик Кыргызстандагы парламенттик башкаруу өзүнүн тескери жагын, Кыргызстандагы тескери жагын коомчулукка көрсөтүп алды деп айтсак болот да. Ошондон кийин 20 октябрындагы элдик толкундоонун убагында келген жаңы бийлик ошол маселени да койду. Бизге башкаруунун кандай формасы керек депчи. Эми айтып кете турган нерсе, ушу башкаруунун кандай формасы керек дегенге эл өзү жооп берди. Мисалы үчүн 2021 10 январында элдик референдумда ошол маселе коюлду. Башкаруунун кайсы формасын тандап аласыз? Парламенттик, президенттикпи деп. Ошондо референдумга катышкан элдин 80%ке жакыны бизге президенттик башкаруу керек деди. Ошонун негизинде конституциялык кеңешме түзүлдү. Конституциялык кеңешме элдин ошо чечиминин негизинде биз башкаруунун президенттик формасына ылайыктуу баш мыйзам жаздык. Аны өзүңүздөр көрдүңүздөр, ошонун негизинде баш мыйзам түшүп калды. Эми бул жерде сиз жоопкерчилик маселесин айтып атасыз. Чындыгында бул жоопкерчилик маселеси бизге акыркы 30 жылдан бери биздин коом үчүн өтө чоң маселе болуп келди да. Айрыкча мамлекеттик бийликтин жоопкерчилиги, борбордук бийликтин жоопкерчилиги коомчулукту түйшөлтүп, коомчулукка көп маселелерди койгон бир мындай бир чечилбеген маселе болуп калды да. Мына ошо биз дагы ошо жанагы конституциялык реформанын убагында, жазуунун убагында ошол маселеге биз көңүл бурдук. Карап көрсөңүздөр, азыр биздин баш мыйзамдын 4-чү беренесинде, 73-чү беренесинде, 89-чу беренесинде мамлекеттик бийликтин жоопкерчилиги, айрыкча президенттин жоопкерчилиги так жазылган. Конституциялык реформа өзү эки бөлүктөн турат. Мындай караганда, баягы окумуштар андан дагы 7-8ге бөлүп атышат. Мен кыска эки бөлүгүн айтайын. Биринчиси ошо баш мыйзам долбоору жазылып, талкууланып, анан эл кабыл алыш керек. Ana ошол биринчи бөлүгү. Ошол убакта жазылат, талкууланат, эл кабыл алат, анан баягы жогорку мамлекеттик бийлик ошону ишке киргизет да. Бул биринчи бөлүгү. Муну баягы даярдоо бөлүгү деп айтсак болот. Ал эми экинчи бөлүгү бул өтө узакка кеткен процесс. Бул чындыгында өтө татаал процесс. Мына азыр биз ошону көрүп атабыз мына бүгүнкү күндө. Ошонун оң жагын, тескери жагын көрүп атабыз да, баардыгы эле биздин ойдогудай болуп атат деп мен айта албайм. Жетишпеген кемчиликтер бар. Биз муну болгондой ачык айтып, баягы кемчиликти айтып, бирок жөнүн айтып койбостон, анын оңдоонунда жолдорун биз беришибиз керек. Ошондо биз астыга жылабыз. Куру эле кыйкырык болуп эле баягы бирибиз жамандап, анан мындай куру мындай сын болуп калса, ал дагы талапка жооп бербейт. Мына азыр экинчи реформанын экинчи этабы башталды. Экинчи этабы бул ошол жанагы кабыл алынган конституциянын принциптерин, жоболорун, нормаларын ишке ашырууда. Бул өтө чоң процесс. Мына ушунун үстүндө иштеп атабыз. Жоопкерчилик маселеси дагы эле турат. Аны ачык айтыш керек. Анткени жоопкерчилик маселеси боюнча биз мына баш мыйзамга мындан мурун болгон эмес. Коомчулукка ачыгын айтып коеюн, биз атайын баш мыйзамдын 4-чү беренесинин акыркы пунктуна киргиздик. Мамлекеттик бийликтин органдары,
жана ошо мамлекеттик бийликте иштеген жоопкерчиликтүү адамдар конституциялык укуктук жоопкерчиликке барыш керек деген биз жобону киргиздик. Мына ошол жобо боюнча жанагы өзүнүн бийликке конституциялык нормалар менен келген айыл өкмөтүнөн баштап президентке чейин бүт баардыгы жооп бериш керек. Бул жарандык жоопкерчилик эмес, бул кылмыш жоопкерчилик эмес, бул административдик жоопкерчилик эмес, бул эмгек жоопкерчилик эмес, бул конституциялык укуктук жоопкерчилик. Бул жерден эми деген мисалы үчүн конституцияда кандай ыйгарым укуктар берилсе, ошону аткарбай калса, эгерде жанагы ыйгарым укук калган мамлекеттик орган же болбосо деги кызмат адамы ошол ыйгарым укугун аткарбаса, ошонун негизинде жооп бериш керек. Бул жаңы жоопкерчиликтин жаңы түрү Кыргызстан үчүн. Мына биз ошо 4-беренени мен дайым айтып келем, ошо 4-берене боюнча конституциялык укуктук жоопкерчиликти жөнүндө мыйзам кабыл алышыбыз керек. Бирок андай мыйзам азыр бизде кабыл алынбай атат, ага кол жетпей атат. Чындыгында мыйзамды жазыш, мыйзамды ишке ашырыш өтө оор процесс, аны биз билебиз, тем более жаңы убакыт болгондойчу. Мына ушул маселени эгерде биз ишке ашырып алсак, мисалы үчүн азыр соттордун жоопкерчилиги жок дейт. Жок, соттордун жоопкерчилиги болуш керек. Соттордун баш мыйзамдасында жоопкерчилиги болуш керек. Соттор бизде мындай кылып атат да, мисалы үчүн мен мыйзам боюнча чечтим, эч кимге отчет бербейм, мына алдым, даже комментарий бербейм деп атпайм. Ошон үчүн бул деген болбогон нерсе. Андай болбойт. Эгерде судья иштеген судья, эгерде өзүнүн кызматын конституциядагы талаптарга жооп бербесе, ал конституциялык укуктук нормалар боюнча жооп бериш керек. Ошондой биз эмелерди киргизгенбиз, жаңы жоболорду киргизгенбиз. Алар ошо азыр иштей элек. Бул өкүнүчтүү көрүнүш, бирок айтып атабыз, иштей элек ушундай. Кантип иштетиш керек ошо? Аны үчүн анын мыйзамын иштеп чыгыш керек. Аны үчүн анын мыйзамын биз долбоорун иштеп чыктык. Мисалы үчүн мен өзүмдүн бир-эки коллегам болуп жазып чыктык. Ошонун долбоору бар. Мисалы үчүн мен деле ушул боюнча мындай ачык эле кайрылдым, 2-3 жолу депутаттарга да кайрылдым. Билбейм мен баягы аларды да күнөөлөштүн кереги жок, анткени бул мыйзамдын долбоорун сунуштоо боюнча 7 субъект бар да. Ошонун бири жалпы элдик демилге, анан элдик курултай, мисалы үчүн элдик курултай бизде түзүлдү. Андан башка баш прокурор, жогорку сот, жогорку кеңештин депутаттары, президент, кабинет министров ушулар бериш керек да, ушундай өткөзүп алышыбыз керек. Ошондой иштейт. Бул бир жагы. Экинчи жагы, бул дагы өтө оор маселе. Жана мен айтпадым, ошо биринчи жагы ошо жанагы жоболорду ишке ашырыш үчүн мыйзамдарды кабыл алыш керек деп турган. Ошону мисалы катары мен 4-беренеден айтып атпаймынбы. Бул бир жагы. Экинчи жагы, бул күн сайын кезигет, мен өзүм дагы акыркы убакта байкап жүрөм. Биз бүт баардыгыбыз жөнөкөй адамдан баштап президентке чейин бүт баардыгыбыз, баардык Кыргызстандын жарандары биз баш мыйзамдын сыйлашыбыз керек. Сыйлоо деген эмне? Баш мыйзамды биз мындай бузбашыбыз керек. Бузбашыбыз керек, сыйлашыбыз керек. Ошо баш мыйзамдын нормаларынан биз чыкпашыбыз керек. Бул жерде айтып турган нерсе бар. Мисалы үчүн баш мыйзамдын 6-беренесинде карап көрсөңүздөр болот да, ошол жерде жазылып турат. Бул баш мыйзам жогорку юридикалык күчкө ээ дейт. Эң жогорку юридикалык күчкө ээ, анан түздөн түз колдонулат деген жобо бар да. Ошон үчүн биздин баягы бизден баш мыйзамдын кабыл алынып аткан мыйзамдар, конституциялык мыйзамдар болобу, жөн мыйзамдар болобу, президенттин указы, жогорку кеңештин токтому, кабминдин токтому, жергиликтүү айыл өкмөттөр, жергиликтүү өзүн башкаруунун чечимдери, ушулардын эч бирөөсү баш мыйзамга карама-каршы келбеш керек. Эгерде ал карама-каршы келсе, анда баш мыйзамдык биринчи орунда турат. Ошо баш мыйзамдын баш мыйзамда жазылган жобонун негизинде, принциптердин негизинде иштеш керек. Мына бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе, баягы дагы айтып кеттим, мына биз айрыкча бул деги конституциялык укуктук жоопкерчилик бул жөнөкөй адамга тарабайт, илим боюнча. Бул жанагы кызматта иштеген адамдарга тарайт да. Ошон үчүн айрыкча кызматта жүргөн адамдар, мамлекеттик кызматта, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарында кызматта жүргөн адамдар булар баш мыйзамды бузбаш керек. Мына көпчүлүк убактарда карап көрсөңүздөр, мисалы үчүн ар бир ведомство деп коелу, бир өзүнүн жобосун иштеп чыгып алат. Мисалы үчүн элек болсо мына бир райондук деңгээлде, областтык деңгээлде ошо өзүнүн жобосун иштеп чыгып алат дагы. Анан ошо жобо менен сизге жооп берет, кайрылсаңыз, мисалы үчүн мыйзамды айтсаңыз, же баш мыйзамды айттыңыз, анын мага эч кандай кереги жок. Менде момундай жобом бар, менин момундай регламентим бар, ушу менен иштейм деп коет да. Бул туура эмес. Биз ушуга көнүп алганбыз. Мына мен дагы азыр күнүмдүк турмушта мен
адамдар менен сүйлөшөм, көпчүлүгү ушундай көрүнүштөрдү айтышат да. Алардын айтканы туура негизден. Анткени мен дагы жөнөкөй эле Кыргызстандан жаранымын. Мен дагы өнүмдүк турмушта баягы өзүмдүн чарбалык иштерим боюнча, өзүмдүн баягы маселелерим боюнча кез-кезде мамлекеттик бийликтин органдарына кайрылып калган күндөрүм болот. Ana ошол убакта ушундай көрүнүштөрдү биз көрүп атабыз да. Демек, баягы мындай айтканда бир бүт баасы жаман деп айтпай, мамлекеттик кызматкерлердин кайсы бир бөлүгү баш мыйзам менен эсептешпейт, тааныбай танычы. Танып туруп алышат да. Бизге кереги жок. Баш мыйзамды өзүң кой. Мына менин деген момундай деген жобом бар, момундай деген регламентим бар. Менин начальнигим момунтип айткан, ошол боюнча иштейм деп ушинтип жүрөт да. Мына биз 30 жылдыкты майрамдап атканда биз ала тоодо эт кылып, ала көлдөй чык кылып, жыргап онап кетпестен ушул жагына биз көп көңүл бурушубуз керек. Жанагы элге, калктын карын массасына ушул идеяларды биз жеткизишибиз керек. Ушуга биз каршы иштешибиз керек деп ойлойм да. Баш мыйзамда бийлик бутактарынын тең салмактуулугу сакталды десек болобу? Азыр ушул тапта бийлик бутактарынын туура бөлүштүрүлгөндүгү көрүнүп атабы? Мамлекеттик бийлик бирөө эле. Бирок ошо мамлекеттик бийликтин негиз көзөгүн эмне түзөт? Ошону таап алалычы. Мамлекеттик бийликтин негиз көзөгүн мыйзам түзөт. Укук түзөт. Мыйзам түзөт. Мына эми карап көрсөңүз, биз баардыгыбыз мыйзам менен жашайбыз. Мына мамлекет мыйзам кабыл алат. Мамлекет ошо мыйзамды ишке ашырат. Мамлекет ошо мыйзамды кайтарат. Мисалы үчүн сот бийлиги баягы эгерде кимдир бирөө мыйзам бузса, сот алдында жооп берет. Ушундай да, Мына карап көрсөңүздөр, мына эмнеден баштайлы? Парламенттен баштайлы, жогорку кеңештен баштайлы, Жогорку кеңеш бул мыйзам кабыл алуучу орган, мыйзам чыгаруучу орган. Бул өтө жогорку мамлекеттик өкүлчүлүктү мыйзам чыгарган, ошо өзүнүн ыйгарым укугунун деңгээлинде баягы контролдогон органда. Демек, мыйзам кимдин колунан чыгат экен? Жогорку кеңештин колунан чыгат. Кандай ошо жогорку кеңештин колунан чыккан мыйзамга баарыбыз баш ийебиз. Жөнөкөй адамдан баштап президентке чейин баарыбыз баш ийебиз. Эми экинчи аткаруу бийлиги деп коет. Мына аткаруу бийлиги бизде Кабмин. Бул мыйзамды ишке ашырат. Эми үчүнчү бийлик, бул сот бийлиги. Бул мыйзамды көзөмөлдөйт, кайтарат. Мыйзам буссак, жооп беребиз баарыбыз. Демек, бийликтин баардыгы эмненин тегерегинде биригип калган? Мыйзамдын тегерегинде. Бирөө кабыл алат, экинчиси ишке ашырат, үчүнчүсү ошону карап турат, кайтарып. Азыр Кыргызстанда мыйзам чыгаруучу орган бул жогорку кеңеш, аны аткарган бул министрлер кабинети, аны жогорку сот, Конституциялык сот аны карап турат, бардык мыйзамдарды. Демек, бул жагынан биз туура бөлүштүргөнбүз. Эми үчүн туура эмес бөлүштүрүп калды деген биздин айрым бир жарандардын мен суроосуна жооп берейин. Булар ойлошот, мындай деген бизде бир өзүнчө бир эйфорияга кирип алышканда, ким мамлекеттик бийликтеги мамлекеттик аткаруу бийлигин түзсө, мисалы үчүн өкмөт деп коелучу, министрлер кабинетин түзсө, бийлик ошонун колунда дейт. Бул эмненин белгиси? Бул мамлекеттик бийликти башкарууда, аткарууда мыйзамдын сакталбагандыгынын белгиси. Анткени мен буларды түшүнүп атам. Анткени жанагы мамлекеттик бюджетти иштеп чыккан ким? Министрлер кабинети. Ошону аткарган ким? Министрлер кабинети. Финансовый вопростарды чечкен ким? Бул министрлер кабинети. Өнүмдүк иштерди тескеп ишке ашырып атпайбы? Оперативдик управление кылып атпайбы мамлекет боюнча? Ошол биздин парламенттин айрым бир мүчөлөрү ошого жакындап баргысы келет да, Кабмингечи. Алардын өзүнүн кызыкчылыгы бар. Азыр карап көрсөңүз, жогорку кеңеште кээ бир депутаттар наалып атышат. Мисалы үчүн биз деген кадыр баркыбыз кетип калды, министрлер бизден коркпой калды, сыйлабай калды, биздин үнүбүз чыкпай калды деп наалып атышат. Алардын үнү чыгыш керек. Алардын үнү эгерде ушу биздин депутаттардын деңгээли жогору болсо, мына жакшы мыйзам алып, ошо жакшы мыйзам боюнча министрлер кабинетин такалап койсо болот да. Мына момундай мыйзам алдыкпы? Эмне аткарбайсыңар депчи. Жок, анткенге алы келбейт атылардын ачык айтып коеюн. Жамандайын деген оюм жок деген депутаттардычы. Депутаттардын көпчүлүгүнүн деңгээли ошого жетпейт. Мыкты мыкту мисалы үчүн эгерде күчтүү болсо, даярдалган адамдар келсе, мыйзамды алып туруп, анан ошо мыйзамдын чегинде мына министрлер кабинети аяктан бузуп атасыңар, бияктан минтип атасыңар деп ошентип ордуна коюп койсо болот. Аны үчүн окуш керек, аны үчүн билиш керек, аны үчүн илим керек, билим керек. Илим билим болбогондон эмне болот? Мисалы үчүн илим билим болбогондон алар жөн эле коркутат да, мен депутатмын, мен депутаттык мандатым бар. Мисалы үчүн парламент убагында, мисалы үчүн алар каалаган тиги министрди жумуштан алып, каалаган министрди, каалаган адамды министр кылып койчу.
алардын түшүнүгү боюнча негизги эле бийлик баягы Кабминдин колунда болсо ошол бийлик деп атат да. Жок, чындыгында эгерде ушулардын бүт бардыгы ордунда болуп, бүт бардыгы баягы биздин конституция берген нормалардын чегинде иштей ала турган болсо, анда буларда өтө чоң бийлик бар. Ошол эле убакта мына мен Кабминди да айтып коеюн. Мисалы үчүн Кабмин эмне кылат? Кабмин ошонагы мыйзамдарды карап туруп, ошо мыйзамдын чегинде министрлер кабинети токтом алыш керек. Мыйзамды бузбаш керек. Андай бизде бар бузулган? Бар бизде. Ошону так аткарыш керек. Ошондой кемчилик Кабминде да болуп атат азыр бизде. Ошондой кемчилик сотто да болуп атат. Мисалы үчүн адам укугу деп атабыз. Адамдын сөз эркиндиги деп атабыз. Адам деген эркин ойлош керек, эркин басыш керек деп атабыз мыйзамдын чегинде. Бирок ошол убакта ушундай тескери көрүнүштөр бизде болуп атабы? Болуп атат. Андай ич керек. Коркпой, үркпөй элечи. Анткени биз бүт бардыгын жаздык да. Учурдан пайдаланып бир нерсе айтып кетейин. Мисалы үчүн мына биздин баш мыйзамдын кабыл алынганына акыркы 2 жыл болот да. Мына 2 жылдан бери мен да карап жүрөм да, кызыгыпчы. Менин коллегаларыма да айттым, балким биз жазганда ката кетип калышы мүмкүн. Ошо кайсы жерден ката кетирдик, кайсы жерден биз сын угабыз. Мисалы үчүн коллизия деп коет, ичара келишпестик болсо, бирин экинчи биринеге каршы болуп калып, бирөөнү баягы отрицание болуп калып, же болбосо ачыкча бир кетип калган жерлерибиз болуп калышы мүмкүн деп, мисалы үчүн мен да көп ойлонуп жүрөм. Азыркыга чейин эле ойлоном. Ошон үчүн бирок ушул жагынан бизге мындай бир мисалы үчүн баланча статьясы туура эмес жазылып калыптыр деген тескери сындууга элекмин мен. Бул бир жагы. Экинчи жагы убагында баш мыйзамга каршы чыгып, мындай мыйзамдын кереги жок деген оппозициялык көз караштагы тескери, башка көз карашта тескери эмес. Алардын да көз карашы сыйла керек. Башка көз караштагы бизге ошол убакта оппонент болгондордун көпчүлүгү ошо биздин азыркы кабыл алынган баш мыйзамга таянышат да. Адам укугу боюнча мына конституцияны баланча беренсе турбайбы депчи. Ошондо кубанып калам. Демек биз ошол убакта бийлик эле үчүн эмес, бүт коом үчүн жазган экенбиз депчи. Бул ачык айтып коеюн, бул биздин жетишкендик. Бул жетишкендикти биз кантип жеттик ошол убакта? Мисалы үчүн мен ачык айтам, ошол убакта жанагы конституциялык кеңешмеде окумуштар отурушту. Ошолор иштешти, менин коллегаларым. Алар жалгыз эле юристтер эмес, алар экономисттер болду, алар тарыхчылар болду, алар техник илимдер боюнча окумуштар болушту. Окумуштардан баягы мындай бир окумуштунун ошо конституциялык кеңешмедеги окумуштунун мен эки артыкчылыгын көрдүм да. Биринчиден алар баягы ар кайсы окумушту бул аналитик боло алат. Ал сөз анализ кылат. Анын өзүнүн методикасы болот. Изилдөө боюнчачы. Ошо биз метод менен кеттик да. Анализ жүргүздүк. Буякта мисалы үчүн ушундай биз норма кабыл алсак эртең кандай болот, биринчи күнү кандай болот, башка мамлекеттерде кандай ушул деп туруп ошону биз жүргүздүк биринчиденчи. Экинчиден ошол убакта иштеген окумуштуулардын көпчүлүгү баягы бийликке кызыккан жок. Алардын өзүнүн ички бир кызыкчылыгы болгон эмес да. Ал биздин астыбызда баягы коомго, жалпы коомго жооп берген, жалпы мамлекетке жооп берген баш мыйзам жазуу керек болуп калган. Ошон үчүн ошо менин коллегаларыма мына 30 жылдык келатат. Ошого активдүү катышкан конституциялык кеңешменин мүчөлөрү болуп калды. Кээ бирөө мүчө да болгон жок, бирок ошолор да активдүү иштешти. Деги жалпы эле коомчулукта ушундай кызыгып келишип, кызуу талаш болду ушул жерден. Ар кандай сөздөр болду. Кээде катуу да айтышып алдык бири-бирибизге бирок мен алардын көпчүлүгүн ушундай деп түшүнөм, баягы жалпы иштин кызыкчылыгы үчүн ошого бардык. Ошон үчүн ошол жерден бүгүн учурдан пайдаланып мен ошолордун баардыгына тең ыраазычылыгымды билдиргим келет да. Мисалы үчүн ошо азыркы биздин баш мыйзамдын ичинде эч кандай бир карама каршылык туура эмес болуп калган одоно жерин балким келечекте чыгып калышы мүмкүн. Бирок көрө элекмин да менчи. Сырттан уга элекмин, анткени өзүбүздүкү көпчүлүк убакта көрүнбөйт, өзүбүздүн баягы катабыз көрүнбөйт, адамдыкы ушундай да. Сырттан бир айтса, ошону угуш керек. Ошондой мисалы үчүн мен көрө элекмин, ошон үчүн ушундай жактары бар. Азыркы ушул биздин баш мыйзамда жөнөкөй элдин, карапайым элдин жашоо шартын жакшыртууга багытталган бир механизмдер иштеп атабы? Иштеп атат деп айтсак болот. Мисалы үчүн мына азыркы бизде баягы президенттик башкаруу болот. Ошон үчүн биз президенттик башкарууга тайынанак 10 январдагы референдумдун жыйынтыгы менен келип ошондой жазып атпайбызбы? Президенттик башкаруудагы эң негизги маселе жанагы мамлекеттикте оперативдүү башкаруу, болсо аткаруу органы. Мына ошо азыр президенттин кол астында турат. Президент өзү түзөт. Жогорку кеңештин макулдугу менен түзөт, анда жөн түзбөйт. Кадимкидей эле ушу Кабминдин мүчөлөрү жогорку кеңешке барып отчетун беришет. Мисалы үчүн жогорку кеңеш такыр эле тиги жогорку кеңеш талаада калды, аны эч ким тааныбайт деген себеп эмес. Кадимкидей парламенттик күнөтө өтөт, парламенттин аткаруу органынын мүчөлөрү келип отчетун берип атышат, мыйзам долбоорлорун сунуштап атышат, ошол жерде талаш тартыш болуп атат. Бул жакшы көрүнүш, мындай болуш керек. Аякта биздин эч кандай кереги жок. Жерде коомдук болгондон кийин талашып, тартышып,
ошондон талаштан тактык жаралат да ушундай көрүнүштөр бар. Бирок ошол эле убакта жоопкерчилик дагы, аткаруу бийлигин түзүү дагы, аткаруу бийлигин түзгөн эми аткаруу бийлигинин жоопкерчилиги дагы президенттин мойнунда. Ал жөнүндө биз тактап жазып койдук. Биз баягы даже керек болсо ошо президенттик аппаратты кыскартып, президенттик аппарат менен аткаруу бийлигинин аппаратын экөөнүн коштук. Президенттин администрациянын башчысы менен министрлер кабинетинин жетекчисин экөөнүн должностун бир адамга бердик. Анткени булар бирине бири шылташпасын. Анткени мына президенттин башка да должносту бар да. Президент эң биринчи мамлекеттин башчысы. Жогорку кызмат адамы. Андан кийин бар президент аткаруу органын жетектейт деп турабыз. Жерде аткаруу органы, аткаруучу бийлик десе эле бул кабин дейилишет да. Жок, аткаруу бийликте борбордук бийликтен турат. Анан жергиликтүү аткаруу бийликтен турат. Жергиликтүү мамлекеттик администрациядан турат. Ошо экинчи жагын көпчүлүк унутуп калышат. Ушул жагында биз карашыбыз керек. Бул жактан эми баягы жоопкерчилик борбордук бир бийлик органына түштү да. Биз бийликтин орган деп айтышыбыз керек. Президенттик бийлик мененчи должность деп. Мына ошол жерге түшүп калгандан кийин демек азыркы кемчиликтер боюнча дагы, жетишкендиктер боюнча да жетишкендиктерибиз бизге эле буйрсун, жетишкендиктерибиз көп болсун, бирок кемчиликтер боюнча, катачылыктар боюнча президенттик бийлик болгондон кийин президент өзү жооп берет. А жөнүндө биз ачык жаздык. Эч кандай мындай бир коргоп калалы, сактап калалы деген ой жок. Ошондон ачык эле турат. Ошон үчүн мына азыр деле президент чыгып атпайбы мисалы үчүн. Кээ бир маселелер боюнча ачык айтканда баягы эл алдына чыгып өзүнүн оюн ачык айтып, колдон келсе баягы ошол жерден чечкенге аракет кылып атат. Туура, президентте сындагандар бар. Иш болгондон кийин сын болуш керек. Анын эч кандай бир тескери жагы жок. Андан менимче биздин президент жалпы эле аткаруу бийлиги, жалпы эле бийликтин органдары анчын биз дагы туура жыйынтык чыгарышыбыз керек. Менимче мындай бир эл азыр билип калды да, кимге кайрылышты. Жок дегендечи мына президенттик башкарууну жок дегенде бир психологиялык жагын алалы да. Материалдык жагы көп анчейин сезилбей атса керек. Анткени баягы айлык көтөрүлдү, пенсия көтөрүлдү, жөлөк пул көтөрүлдү, бирок ошол убакта баа дагы өсүп атат. Оорабал болуп атпайбы? Бирок ошол убакта эл да түшүнүп калды. Мисалы үчүн кимдин колунан келет, ким чечет? Мурункудай мисалы үчүн өкмөт чече алчу эмес. Өкмөт парламенттен көз каранды болчу. Парламент болсо бир парламентке келген бир 4-5 партиянын жетекчисине көз каранды болчу. Ушундай бизде мисалы үчүн мына парламенттик башкаруу убагында Кыргызстанды жанагы өзүнүн саясий партиябыз деген атаган мындай бир убактылуу түзүп калган адамдардын тобу башкарбадыбы? Алардын жоопкерчилиги баш мыйзамда да болгон эмес. Партиянын жоопкерчилиги. Карабайсызбы, Ошол убактагы баш мыйзамда жок болчу. А бирок Кыргызстанда партиялар бөлүп албадыбы? Бирок ошо бөлүп алган жараша жооп берген жок да. Ага караганда мына азыр ушундай кылып киргиздик биз. Аны эми эл көрүп атат. Эл айтсын. Чечпеген жактар бар. Мисалы үчүн менин өзүмдүн оюм боюнча көп мындай бир пландар бар. Акырын ишке ашырабыз. Урматтуу радио угуучулар, ушуну менен Баш мыйзам подкастынын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүбүзгө Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти, юридика илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Бекбосун Бөрбашев катышты. Саламатта калыңыздар.